Улутундун агууда акыл эси, бакыт издеп Россия жергесинен 100 миңдеген, а балким миллиондур вактынча алыстап мекенинен бал өстүрүп курам деп келечегин кайтаталар жерине кызың оолум. Таалайга да акылга толот койнуң. Өз өлкөңө керектигиң эсиңде болсун. Биздин тандоо Адахан Мадумаров. Албаймын dedi. Улутташтырыштын кереги жок dedi. Мына 8 жыл мурда айттым эле, ошондо алса болот эле, азыр Кумтөрдө акчага алтын калбай калды. Хорошо. Алтын калбай калган болсо, анда Канаданын компаниясы качан алтын казганды токтотот? Айткан жок. 1 айдан кийин токтотобу? 1 жылдан кийинби? Же 5 жылдан кийинби? Качан токтотот? Алтын калбай калса, алар ташпага эмнени казып атадылар аерде? Бул биринчиден. Экинчиден, Кумтөр компаниясы Кыргызстандан 16 миң гектар жерди алган. Картошка эккени, шал эккени алган жок алар. 16 миң гектар жердин алтынын казган алган. Аны канча жыл казат? Эгер аерде алтын калып жок болгон болсо, Кумтөр келесобу 16 миң гектар жерди Кумтөр качан токтойт? Кумтөрдө 1000 тонна алтын бар деп Садыр Жапаров өзү сайрап айтып жүргөн. Мына видео материалдар турат. Эгерде Канада компаниясы бүгүнгө чейин 400 тонна алтынды казып кеткен болсо, анда 1000 тонна алтындан канча калат деп биринчи класстын баласынан сурасаң, 600 тонна алтын калат деп айтат. 600 тонна алтын Садыр Жапаров үчүн алтын эмес экен да? Калбай калып туралчы. Болбосо айтсын, эмнеге токтотуп койгон? Мен ойлоп атам, ал токтотуп койгону бекеринен эмес. Кандайдыр бир келишимдерге, кандайдыр бир жашыруу макулдашууларга барып алган болуш керек. Ошон үчүн Кумтөрдү токтотпойм, улутташтырбайм деп айтса керек. Эгерде Рахман ушундай деп айтты, сотко берем десе, мен даярмын. Мен анда Садырга айтамын. Анда Садыр Нуркожоевич, мен билем Текебаев акчаны алган деп. Алган болсо да алдап берсин да. Ушундай бир чиелешип кеткен нерселердин ичинде турабыз. Азыр жан ачышып калды. Азыр мамлекетти сактап калыш үчүн ар кандай нерсени айтууга туура келип калды. Туугандар, өтө чатак болуп атат, туура эмес болуп атабыз. Россиядагы балдардын үйүн угуп атасыңарбы? Мигранттардын сүйлөгөн кайрылууларын угуп атасыңарбы? Эмне деп кайрылып атышат? Айланайындар, сактап калайлычы. Кеп Мадумаров эмес. Мамлекетти сактап калыш ар бирибиз. Силер мамлекети жок мамлекеттин ичинде жашаган кандай болушун билбейсиңер. Ошол жердеги уюлар менен сүйлөшүп, алардын мамлекеттүүлүгү жок. Өрттөнүп күйүп кетейин деп сүйлөгөндөчү. Силердин мамлекетиңерден каалаган жака кетсеңер боло береби дейт. Боло берет. Кантип дейт, жөн эле кете бер, бар итам сурабайт сени. Келбей койсоңчу, келбегиде өтүп кет ушунулар, келбесең келбей эле кой. Тоба. Уйгурлар бир жерден учетун чыгарып башка жака кое албайт. Элестеткиле райондо төрөлүп калсаң, облуска бара албайсың, учетуңду жылдыра албайсың. Мүмкүн эмес. Муна мамлекети жок деген кандай болот? Биз тайраңдап кеттик. Биз муну эркиндиктин баасын билбей калдык азыр. Ошон үчүн азыркыдай акыбалга келдик. Бул мамлекетке бир башкача бизди жоготуп атышат. Паспорттан кыргызды алып таштаганда да унчуккан жокпуз го. Бир Мадумаров чыкты ошондо дагы. Атамбаев, сен улутту алып таштаган укугуң жок. Бирөө унчукпай отурган ошол жерде. Биз эмне дегенбиз?
Садырды балдарын тепкілеп атканда азыркы чимкиректердин бирөөсү барган жок ошол жерге. Кимиси барды? Бирөөсү унчуккан жок. Туура эмес кылып атасыңар деп барып койгон жок. Даже ташыйып барып койгон жок. Адахан чыгып сүйлөдү ошондо дагы. Мынаны силер туура эмес кылып атасыңар. Бул мыйзамсыз. Бир гана Адахан сүйлөдү. Бүгүн ошонун бардыгын унутуп калышты. Кече Сооронбайды президент катары отуруп турсун. Буну жылдырганга болбойт деген дагы Адахан болчу. Болду. Şu özüm prezident bolay. Рахмат. Кыргыз Республикасына президенттигине талапкер Адахан Кимсанбаевич Мадымаров келатат. Кол чабуулары менен тосолайлы. Eldik prezident! Eldik prezident! Eldik prezident! Eldik prezident! Eldik prezident! Андымызы сөз Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Мадымаров Адахан Кимсанбаевичте. Келиңиз. Рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар. Апалар, эжелер, карындаштар, баарыңыздар кош келдиңиздер. Базарга Кудай берекесин берсин. Жарымыбыз саттык, жарымыбыз алдык, туурабы? Бүгүн ошондой күнбү? Дайым ушундай күндө аркы четтен берки четке карай туруп өткөрдүк эле. Жыйынды, жолугушууну бүгүн ушундай. Бирок момундай нерсени жасап койгонуңуздарга эч күнөө албайм. Мындай сүрөт тартып койгондорго муну жасап аткан азаматтар болсо керек. Муну Абсамат мырза менен Санжар мырзага ыраазычылык билдирип коелу. Мен ушундай рахмат барлыгыңызга азаматтар. Ушундай нерселерге такыр күнөө албай койдум. Кээ бир кишилер бар экен, ушундайларды жасап, 2-ден 3-тен жасатып, бири бүтсө экинчисин өткөрүп, ушундай көрсөтүп аткандарга биз жөн эле мындай дөңгө чыгып алып эле сүйлөй бергенди жакшы көрөбүз. Элдин арасынан эле ушундай эле болуп жүргөн күндөрдү Аллах насип эткен болсун бизге. Биз ушундай бир кезексиз ушул кезексиз шайлоонун кереги жок, ар бир нерсе өзүнүн убагында болсун деп ушул жерде өткөндө азыр бүгүн Каракулжада эсептеп көрдүк, Мырзакеде 28 сентябрда өткөргөн экенбиз жолугушууну, сиздер менен. Андан бери 2,5 ай өтүптүр. Ошондо айттык эле биз, шайлоо таза өтпөсө Кыргызстанда тынчтык болбойт деп. Бүгүн кече баштагы күнү 3 күндөн бери ушул Ош областында жүрүп көрүп атабыз. Баягы биримдик деп жүргөндөрдүн баары башка жака бурулуп алып, башка жака чуркап атат дейт. Мекеним Кыргызстан дегендер менен экөө биригишти дейт. Баардыгы бир атанын балдарындай деп айттым эле го сиздерге. Аларга баары бир киши үчүн чуркаш, бирөө үчүн акыл чуркаш керек. Биздин туруктуулугубуз ушунда турат. Ушул жолугушууда айттым эле мен. Революцияны жасайлы. Ал эч ким жокко чыгара албайт. Кыргызстанда канча юрист болгон болсо, баарынын пикири. Бүгүн жерден алардын түкөн, анда бардыгы мыйзамсыз. Аллахтан буйрук болуп, калың элдин колдоосуна ээ болуп, 10 январда буйурса биз барып калсак,
28 октябрдан кийинки чыккан бүтүндөй чечимдердин баары жалган деп, мыйзамсыз деп жокко чыгарабыз. Мына конституция жоғандар. Андай жол менен бар. Biz бийликке муктаж эмеспиз. Жападан жалгыз парламентке өткөн партия таза маңдай терроризм менен өтсөк дагы Ала Тоо аянтында мен не деп жарыяладым? Шайлоо арам өттү, таза өткөн жок. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышыбыз керек деп айттым. Жалгыз партия бүтүн Кыргызстан ушуну жарыяладык. Ушуну менен эмнени далилдедик биз? Бизге мандат эмес, бизге ариет, намыс керек. Бизге чындык керек, бизге тазалык керек деп. Мына телефондон баардыгыңыздар көрүп атасыздар. Ар бир сүйлөгөн сөзүмдү угуп атасыздар. Ошон үчүн аларды кайталабайын. Жакка жаттап алсаңыздар керек. Парламенттик шайлоодо кандай программа болсо, президенттик шайлоодагы дал ошондой программа. Биз кылдай кыйшайбысыз барабыз. Кече бир партиянын кызыкчылыгын, 2 күндөн кийин башка партиянын кызыкчылыгын деп аяка бияка чуркабайбыз. Ошон үчүн суроолорго жооп бергенге өтөлү. Убакыт аябай тар. Кыдыра турган жерлерибиз өтө көп. Анын үстүнө жанагы базардан саткандар дагы алгандар дагы тезирээк үйгө жетишине ээлеп эстеп отурасыздар, ушу каалап турасыздар. Чү дегенде эле суроо жоопко өтөлү. Саламатсызбы Адахан Кесенбаевич, сизге бир суроо бермекчимин. Сизди колдогон адамдарыңызданбыз. Учурда сиздин Кыргыз Республикасынын президентинин талапкер катары койгондугуңуз үчүн үгүт иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошол мезгилде сиздин Москвага барып НТН телеканалында сүйлөгөн сөзүңүздү элдер түшүнбөстөн башкача ойдо болушуп, бизден сурап атышат. Ал сөздү билесиз да дейт. Кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деген сөзүңүз, ошон үчүн жогорудагы сөз элге түшүндүрүп койсоңуз сураныч дейт. Ошону түшүнбөдүңүздөрбү? Кыргыз болуш үчүн орус болуш Муну легендарлуу болуп калган Салижан акам айткан. Салижан ака Жигитов деген болгон. Жаштар билбей калдыбы? Орто муун, улуу муун билет. Кыргыз тил адабият илим ошол академияда Кыргыз тил адабият институтунун директору эле. Ошо кишинин учкул сөздөрү бар, керемет сөздөрү бар. Ошо киши айткан: Кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт деген. Туура айтканбы? Демек эмне деп жыйынтык чыгарышыбыз керек? Кыргызга биринчи орусча сүйлөш керек деп чыгарып атат. Мен ошону айттым. Кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек. Бир нерсени түшүндүрүш үчүн орусча түшүндүрүш керек. Ошондо ишенет. Мен муну жөнөкөй жолу менен кече Ошто Красный айылында бир тагып чыкса, красный маяктыктар барбайт ага. Туурабы? Башка жакка барат. Арабанга, Кара Сууга, канчалык алыс болсо, ошол тагыптын кадыр баркы ошончолук бийик болот. Өзүбүздүн айылыбыздан молдо чыкса, ага жаназа окутпай туруп, башка айылдан алып келип окутушубуз керек болот. Биз ушундайбыз, айтылачы айланайын. Же жалгыз мен ушундаймынбы? Анан эмнеге сурап атасыңар, түшүнбөй атабыз деп. Кандай түшүнбөй калдык ушуну?
Bizge başka jактан biri gelip aytsa, ошондо жакшы түшүнөт деген мааниде айттым мен. Түшүндүңүздөрбү? Ана чыкпаса, Кыргызстанда анчалык популярдуу болмок эмес деп айттым. Бизде Кыргызстанда атың таанылыш үчүн башка жакта таанылышың керек биринчи. Ошон үчүн ата бабаларыбыз эмне деген макал калтырды? Басма элдин тардыгын дейт. Ээси билбей ат билет дейт. Эр адамдын мыктысын эли билбей жак билет дейт. Ушул. Мына ушул макалды башкачараак кылып түшүндүргөнгө аракет кылдым да мен. Ошондуктан бизде орус тилин жоготобуз, орус тилин макамын жоготушубуз керек, англис тилин киргизишибиз керек деген азаматтарга айттым мен. Биринчи кезекте биз ошол орус тилин мыктылап өздөштүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ааламга жол ошончолук ачык болот деген мааниде айттык. Түшүнүктүүбү? Жакшы. Ушул НТН деген телеканалга көптөгөн суроолоруна жооп бердим эле. Момундай керемет жооптор бар эле. Ошонун ичинен тандап сууруп ушуну гана таптыңарбы, Азамат. Керемет элибиз. Ага бааны ошол орустун саясатчылары бериптир. Кыргызстанда ушул сыяктуу ар бир суроого так даана жооп берген саясатчы бар экендигин билбептирбиз деп баа беришиптир алар. Мына ушунчо жерден ушундай болуп өзгөнгө келсем, өзгөн бир нерсесин алып дейт. Биздин ишеничсиз дейт. Рахмат. Экинчи эмнеси ушул мамлекеттик думасы бар, Россиянын жогорку кеңеши. Ошондо 2 жолку чакырылыштын төрагасынын орун басары болгон академик сүйлөптүр, кече интернетте жүрөт, Сергей Николаевич Бабурин деген. Ошол айтып атат. Адахан Мадумаров сыяктуу саясатчылар өтө сейрек дейт. Бир кемчилиги бар дейт. Он слишком честный дептир. Ошол жетишпестиги мунун деп, көрдүңөрбү? Ошол Сергей Николаевич айткан экен, ишендиңерби эми? Шундай. Экинчиси, дагы бир профессор, Ломоносов университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору Александр Львович Кобринский деген айтыптыр интернетте. Кыргыз казак чегарасын билип атканда бир азажамен мындай кылбай Кыргыздын пайдасына, экесе пайдасына маселени чечип койду деп тарых илимдеринин доктору Копринский айтып атат. Ишендиңерби эми? Ошон үчүн көп убакытты кетирип кыйналбай эле биз эмне иш кылып атканыбызды башка элдер айтыш керек экен бизге. Баягы табыпка ишенбегенде эле башка жактын табыптарына барыш керек экен. Ушундай болуп калдык тилекке каршы. Бурматов Адаган Имсанбай таза шайлоо болбой келген. Болбой калган айдан ачык маалым болуп калды. Мына жерде мындайлак сөздөр жазылыптыр. Эми мен кандай жазсаңыз ошондой окуйм. Урматым менен Бактыгүл дейт. Мен ушул сөздөрдү такыр колдонбостук бир мисалдарды келтирип өттүм эле. Түштүк эле старттар деп айтса дагы кошоматчылар ээрчип өзгөн акимибизди алмаштырып мекенчил партиядан отургузуп кечеги жолугууга жолду тазалап милицияларды жолго тизип докладдарын даярдап берди. Башка талапкерлер акча коротуп убаракерчилик тартып калбайбы дейт. Өкүнүчтүү. Эртеңки келечек үчүн, жаркын жашоо үчүн сиздин президент болушуңузду чын жүрөктөн каалайм. Бурматым менен Бактыгүл дейт. Рахмат. Бактыгүл, эжемсизби, карындашымсызбы, жеңемсизби, аман болуңуз, бар болуңуз, мугалим болсоңуз керек. Биринчиден
Мына ошол соңку 40 күндөн бери ушул телефон деген балей чыккан, ушул фейктер башкарып атат Кыргызстандын элин. Ага көңүл бурбагыла. Биз нарынданбызбы, чүйдөнбү, көлдөнбү, таласпы, ошпу, баткенби? Биз касиеттүү Кыргызстандын элибиз. Өзбөгүң барсынбы, орусуң, карысың барсынбы, дунган, уйгуруң барсынбы, кимиң болсоң да Кыргызстандын калкысың. Мен үчүн эч айырма жок. Айырмасы жок. Бирок мына ушул нерселерди аябай каттуу күчөтүп, күндөн күнгө ыркыратып аткандар жазасын Аллах берсин. Алардын жазасын Аллах берсин. Ушул эми биз бөлүнүп атабыз дейт. Бөлүп атат. Жок, эч качан бөлүнбөйт. Мына караңыздар, Өзгөн районунда ошол мага атааңда ушул Өзгөндүн азаматтары го. Штабтарды ачып, баарын жасап чуркап аткандар ошолор го. Кече алар тек гана атты жетелеп башка жака чуркап кетип барды эле, бүгүн бурулуп алып бул жака чуркап атат. Аларга баары бир эптеп чуркаш керек. Мына ушундай да. Эми намыс болбосо ушундай болот экенбиз. Кече биримдик деп кыйкырышып аткан. Мекеним Кыргызстанбыз деп кыйкырышып аткан. А бүгүн башка жака чуркап баратат. Аман болсун. Өз абирлери өзүндө болсун. Анан мына ушул Мадумаровдун ушул киши гана жарайт, ушул киши гана президент болуш керек деп мен штабымды башкарып отурат ким? Теңиртоолук нарындан Кыргызстандагы эң көп мыйзам жазган, эң мыйзамды керемет өздөштүргөн саясатчы анын орун басары Масалиев Исхак Абсаматович деген. Биз ушундай тажрыйбалуу, сабаттуу, акылман, чынчыл, таза инсандар менен баратабыз. А жанагында ат жетелеп жүгүргөндөргө карабаңыздар, аларга баары бир. Эртең биз келип калсак, өгүз жетелеп дагы жүгүрүшөт ошолор. Биринчилерден болуп жүгүрөт, караңыздар ушуну. Мен өткөндө мына жерден келатканда көрүп атам да, ар 10 метр жерде бир сүрөттөр илинип турат да, жолдун бүт ээлеп турат. Мына жерде туруп сиздер менен жолугушуп атканымды айттыңыздар эле. Силердин сүрөтүңөр жок деп. Биздин сүрөт силердин жүрөгүңүздөрдө деп айтканбыз. Дагы да ошол сөздү айтам мен. Караңыздар ошондо. Элдин көпчүлүгү бата кылып койсо, ушундай болуп калат экен. Алар ошол столбаларды кучактап көчөдө калсын дедик эле, Тооба кылдым, 5-октябрдан бери көчөдө алар. Тооба кылдым. Оны алмашабыз дедик эле. Бүгүн түрмөдөгүлөр бияка чыкты, бияктагыларды түрмөгө киргизип атат. Таза шайлоо өтпөсө дайым ошондой болот. Ушунан Кудай сактасын, элибизге инсап берсин, бийликтебиз деп отурган азаматтарга иман берсин. Жакшы, туура, таза жол менен өсүп, ары карай элге, башка элдерге тең болгон күндөрүбүздү насип эткен болсун. Рахмат, Бактыгүл айым. Кудай буйрса, баягы докладдарын даярдап берип атат деп атасыз. Эми докладдарын даярдап бербесе, алар эмнени айтат? Эмнени сүйлөйт? Мен сунуш кылдым эле. Дагы бир жолу кайталайм. Ошондой докладдарды даярдатып, даяр болгон кагаздарды окугандан көрө, момундай болуп суукта аталарды, энелерди элекке салат элеңиздер. Айрыкча өзгөндүктөр биз электи жакшы билебиз. Калта күрүчүн башка кылып, девизрасын башка кылып элеп берет элек. Акшак пакшактардан бери жакшынакай кылып, Бул бозого кетет, бул шөйлөгө кетет, бул кордо кылабыз. Муну кудалар келгенде аш басабыз деп өзүнчө аспиятта. Биз элегенди жакшы билебиз. Мына ошондой элдин элегинен өтүш үчүн сиздер ысык үйдө олтуруп, жамбаштап, чай ичип, маңдайыңыздар терде олтуруп, биздин сөзүбүздү угушуңуздар керек эле. Ошондо салыштырат элеңиздер. Ошондо шайлоо эмес, тандоо болмок. Сиздер
А момундай кылып сүрөттөрдү мыктылап илип коюш, ал тандоо эмес. Ал болбойт. Мына ушулар ар бири Бишкекте 80 000 сомдон турат экен. Биз келечекте Кыргызстанды саздан чыгарып кете турган азамат жигитти тандап атабызбы же сулуулардын конкурсун өткөрүп атабызбы? Не кылып атабыз? Ойлонолучу. А сулуулардын конкурсун өткөрүп атабыз десең, бир кишиден башка конкурска катышкан эч ким жок экен го. Жок, ал жерде 18 талапкер бар дейбиз. Бишкектен бери келатам. Кайсыл жерге барсаң, бир эле кишинин сүрөтү турат го. Эгерде ошол сүрөттөрдү илүү менен ар бир тал теректи кучактоо менен шайлоо өткөрө турган болсок, кечеки 5-октябрдагыдай болот. Кана, эч бир тал теректи калтырбастан башка партиялар тиздиле. Не болду? Жардам бердиби? Жок. Ассаламу алейкум дейт. Болот Ибрагимов, Ертай Орозобак, Максим Золотых, Ерулан сыяктуу блогерлер тууралуу оюңуз. Мени кечирип койгула, мен ушул атаган блогерлердин бирөөнү да билбейт экенмин. Мен ушул күнгө чейин эч бир тазада желеге кирбейм. Менин колум да тийбейт буга. Киргим да келбейт. Мен кирбейм ушуга. Ошондуктан сиздер атаган адамдарды билбейт экенмин мен. Ал эмес телевизордон чыккандар келип мага суроо берип калат. Ким эле десең, мен тааныбайсызбы дейт. Кечирип коесуз, недим, балам, тааныбайт экенмин десем, мен паланчы деген көрсөтүүнү алып барам го дейт. Кайсы телеканал деп сурайсың? Себеп мен сиздер менен биргеликте 20 жыл башта айтканмын, Кыргызстандын телекөрсөтүүлөрүн көрүү ден соолукка зыян деп. Мен 20 жылдан бери карабайм. Бир телеканал карабайм, айланайын. Биздин Кыргызстандан мына азыр эле ушул жерде жүрдү эле Калмамат аке деген бар. Мен жана Мырзакеде айттым. Ушу кишинин баракчасына дагы кирип көрө элекмин мен. Адахан инем, мен сени кең келечек ойлогон, эл ойлогон инсандарды Кудай берген баласысың. Алга дейт Таштемир, Кашкатеректен дейт. Рахмат. Таштемир мырза. Кароол айыл өкмөтүнөн дейт. Аренда жерлерди жалаң байлар ээлеп алган. Карапайым элге эч нерсе жок. Чара көрөсүзбү дейт. Мен чара көрүп койгонмун. Ошол чараны туура пайдаланыңыз. Ошол чоң чөнтөктүүлөр суулуу жакшы жерлерди ижарага алып албасын деп улуу моон аксакалдар эсиңиздерде барбы? Мадумар дагы келеби экен деп туруп жадап калган элеңер чогулуштардан. Ошондо кор кылган экенсиңер да мени. Депутат аркаңардан издеп келчилер. Азыр депутатты издеп таппай атасыңар силер. Нени кор кылсаң ошого кор болосуң дейт. Ошондуктан жанакы жерлерди кимдир бирөөлөр туура эмес алып, аны субарендага берип аткан болсо, айылдык кеңештин депутаттарына кайрылыңыздар. Мыйзам боюнча жерди ижарага ким алса, ошол иштетүү керек. Алган жерди кайра бирөөгө субарендага бере албайт ал. Ошондо өзгөндө жыйын өткөрүп мен эсимде бар айтканмын. Аким ошолор бүт жерлерди алып алышкан экен. Дейкандардын терисин сыйырып, 5 эсе кымбат кылып, бөлүп 20 сотиктан ижарага берип калган экен. Болгонбу ушундай окуя? Болгон. Кече эле болгон. Биз унуттук азыр. Азыр эгер кайра башталган болсо, демек Мадумаров 10 жылдан бери депутат эмес экен деп билгиле. Барбы?
Демек кайрадан биздин келишибизге туура келип калыптыр. Ошолорду ордуна коюш үчүн. Ошон үчүн бизде тазалык деп сайрап атабыз, мыйзамдуулук деп сайрап атабыз, адилеттүүлүк деп сайрап атабыз. Биз келсек бардык ордуна түшөт Кудай кааласа. Мен айтпайм, көпүрө курам, жол салам, антем мынтем деп. Жок. Мына азыр биз жолдон келе атсак, милициялар биздин машинаны тосуп атат да. Эл күтүп атат, шашып атат деп биз өтүп кетсек, артыбыздан кууп келип, анан токтотуп атат. Билет го менин машинамдын номерин, айланайын. Не билесин, айтчы мага. Чогулушка барбай калсын дейсинби? Эл күтүп тарап кетсин дейсинби? Неге ушундай кыласың? Айнанайын, жөн эле баягы каракчыны кууп келеткандай кылып, жолдун чекесине тосуп машинаны, ой, Чолпонбай Төлөбердиевдер. Карап олтуруп там бересин ошондойлорго. Мына биз ушул Дароот коргондон бери келе атабыз. Милициянын баары бирдей эмес. Кээ бир жолдон өтүп келе атсак, ушу биздин машинаны көргөндөр чест берип атат. Смирна туруп чест берип коюп атат. Андан ал кичүү болуп кеткен жок. А мына өзгөнүн милициясындай болуп, артыңдан кууп келип, сен аман эле бол, айнанайын, аман эле бол. Ошондой деп эмне дейт агай, билесизби? Лөлүдөн жоо чыкса өзүн чабат деп коет. Мына. Саламатсызбы Адахан аке дейт. Мен сизге жолугуу үчүн колоо максатында Чаткалдан келдим дейт. Сиз биздин ажообуз болосуз, Кудай кааласа, ак жол дейт. Рахмат. Мына ошол зергерден келгендерге, ири суудан келгендерге, кайраттан келгендерге, аюудан келгендерге ишенбесеңиздер да ушул Чаткалдан келгендерге ишенип койгулачы. Мага кээде атайын издеп келишет. Биз Аксыдан келдик. Биз чыгабайт. Эмге? Мадумаров өзү уюштуруптур деген ой кетет деп корком. Ак дили менен, ак жүрөгү менен келишет, мен кечирим сурайм ошолордон. Биз кайрылабыз дейт. Жок. Мен жок жерде жыйналып отуруп, чайканада, башканада, кайсы жерде болсоңуз сүйлөшө бериңиз. Бирок мени менен келип чогулуштарды андай кылып кайрылбаңыз да, себеп эл туура эмес түшүнүп калат деп ойлойм. Коркосуң. Жаңыраак кийим кийгенден де коркосуң го. Мен өткөндө теледен айттым го. Бир досум бар. Жакшынакай болуп кийинип алыптыр. Ой, пальто куттуу болсун дедим мен. Десем, 7 жыл болду дейт. Биринчи көрүп атам десем, анда директор болуп иштейт элем да, ушу директор болуп кийип алды деп айтат деп коркуп кийбей жүрдүм эле дейт. Ай, аман бол кыргызым, айланай. Аллахтан коркпойбуз, калгандан баарынан коркобуз. Кандай дейсиздер? Тура. Кудайдан гана коркпойбуз да. Рызкыны берип аткан, бүт бардык бутуңду, колуңду, көзүңдү, ашказаныңды иштетип аткан жараткандан коркпойбуз дагы, кошунадан коркобуз, акимден коркобуз, айыл өкмөттөн коркобуз. Жалаң эркектер көбүрөөк отурасыңар, мен сиздерге уялбай эле айтып коеюн. Аялыңыздардан да коркобуз. Тура. Эң катуу корккон ушу аялдардан коркобуз. Турабы? Канчага чыктың? 23-кө чыгып эле коркуп калдың ба? Көрүп атам? Тура, башкалардан сабак ал. Өзүңдүн башыңа келгенде кеч болуп калат. Азамат, бирок 23 жакшылык болсун, тамашалар болсун, кичине үшүп турганда анча-мынча, ата саясат деп эле бардык нерсе жаман болуп баратат, Кудай сактасын. Барбы суроо? Айтыңыз. Айта бердиңер. Микрофон барбы?
Бияқа тұтып тұрайын, жерден ордыңыздан бересіз. Өзгендеріне құш келіп садағым Кирсанович. Рахмат. Мен 42 шайлауда президенттіктегі мен сіздің президенттік басқарусын қолдауыңызды білем, айтып жүресіз. Мен ойымда олады, біз сізге ішенеміз да. Сіз шындай қылауыз десеңіз, сізге ішенеміз, біз ошол қолдау қойып берем, ишемен қойып берем, даярмыз сіздің. Бирок сізден кейінки келе тұрған президент, начар президент келіп қосам не қылабыз? Парламент деген бұл қоқыс жаман президент келіп қалса, ошоға туруштук бере тұрған органда турабы. Андан көрө ошол парламентке бара турган депутаттарды билем мыйзамды жакшы жазасыз, чыкытасыз. Сонун мыйзамдар жазып туруп, аждардын башын байлагандай мыйзам менен байлап туруп, таза бара турган кылып койсок болбойбу деген ой да. Жакшы ой. Жакшы ой. Жок. Эч качан адамга карап мыйзам жазбашыбыз керек. Мына азыркылар ошондой болуп атат да. Мунол берене мага жагат, бул иштеп турсун. А муноо беренеси чатак экен, мунун иштешин токтотуп туралы дегендер да. Атың ким айда? Данияр. Геп мыйзамда эмес, геп адамда. Адамда. Азыркы президенттерден 70 есе күчтүү укугу бар. Турдакын Усубалиев деген Кыргызстанды жетектеп кетти. 24 жыл Кыргызстандын жетекчиси болду. Бир өтүк оңдой турган күркөсү жок кетти. Андан кийин Абсамат күркөнү жок кетти. Алардын ыйгарым укугу азыркы президенттерден 70 есе күчтүү эле. Жоопкерчилиги 7000 есе күчтүү эле. Мына биздин Өзгөн районунда эмгек кызыл туусун 2 жолу жеңип алган районбуз. Вагинур Талипов деген иштейт эле. 9 жыл биринчи катчы болуп кетти. Вагинур Талиповдун машинасы жолдон кетип баратканда эмес, Алайбек Мамасадыковдун машинасы келетканда көчөдө ыйлап аткан балдардагы токтотуп коет апалары. Туурабы? Мына ушул жерде, ушул чарбада ким жана Макаров Коньков деген иштеп кеткен, Жазыда. Жазы деп айтам мен, силер ясы дей бересиңер, мен жазы деп айтам. Мына ушу кишилер Өзгөндөгү ушундай бир керемет канча болуп кетти ошол. Мына жерде мыкты ферма бар эле. Эң акыркы директор болуп, ушул жерде Сатыбалды Маматович иштеп кетти окшойт, Алайбек Мамасадыков иштеди, кийин иштеди ал киши. Кийин чарбалар бөлүнүп кетип башка болгондон кийин. Каримов иштеди ошондой. Мына эми караңыздар. Кеп адамда, мыйзамда эмес. Эгер адам өзү моол жагынан көкүрөгү ток болгон болсо, мыйзамды бекем кармаса, болбосо караңыздар, кече ушул Мадумаров деле кирип алса болот эле деп мага көп киши нааразы болду. Мен айттым, мыйзам талаасына келсеңер кирем кош кол деп көтөрүп алам дедим. Мыйзам талаасынан чыгып кеттиңер дедим. Конституцияны тебелеп атасыңар. Мен силер менен чогуу боло албайм деп айттым. Ошондуктан президенттик башкаруу болуш керек деп мен 10 жылдан бери жалгыз калып тепки жеп келдим. Десем, булар тебелеп тепсөө жолу менен барабыз деп атат. Айырмасы ушул эле иним. Башка айырмасы жок. Дүйнөнү дүңгүрөтүп турган Сталин, дүйнөнү дүңгүрөткөн Сталин каза болуп калганда дүйнөнүн бардык президенттери келишкен жаназасына, биздин тил менен айта берейин. Карап айткан экен да, өтүгүн алмаштырып койгулачы деп.
СССРдин жетекчиси болуп турган кишинин ушундай өтүк менен көмгөн уят, эл көрсө уят болот деп жакшы бир өтүгүн кийгизип койгуласыз десе, бир эле өтүгү бар экен абалар. Анын дагы кончу жамалган экен. Аны дагы өзү жамалган. Мындай бир бата кылып бирдеме сой берели деп караса, эсебинде 37 рубль бар экен. 43 рубль, 37 рубль экөөнүн бирөөсү ката кетпейт. Башка тыйыны жок экен. Демек кеп адамда экен да. Конституцияда эмес, мыйзамда эмес. Адамда. Биз адам таңдай албай атабыз. Конституция жерге кирсин, 10 жолу алмаштык, аны менен мүйүз чыккан жок башыбызга. Адамда. Мына Исхак Разаковичти караңыздар. Эч нерсе таппай калганда, ошондо дагы биздин азаматтар болгон экен, фейктер. Азыркыдагыдай фейктер. Кандай кылган? Жалган сыйлап, кучактап, куттуктап келип, жеңебизге бир тон белекке берген экен. Кайра тигип коюшкан экен. Москвадан киши чакырып, далилиңер барбы дегенде, ушул жерди ачып, көрсөтүп, далилдеп беребиз деген экен. Мына ушинтип күйдүргөн экенбиз биз азаматтарды. Ошонон кийин Разаковдун жүрөгү каттуу ооруган. Өзүнүн аялы мен сатып алдым деп койсо керек да. Муну биз белекке бергенбиз. Кантип далилдейсиңер десе, алып Россиядан, Москвадан келген комиссиянын алдында алып, жакасын, жанагы жерин сөгүп, баягы жазган момундай кагазды сууруп чыгышкан экен. Адамда илля көп. Биз ушинтип мыктылардын мыктыларын дайым жала жабуу менен жеп келген эле экенбиз. Эми ар бирибизге инсап берсин. Дагы бир жолу айтам, кеп конституцияда эмес. Азыр айтышып атпайбы? Коррупция менен Ак үйдү курчап турган чабыранын кимге мешайты бар эле? Жок эле го. Эмнеге аны 40 кытырып атабыз? Эртең каяктан чыгат ал? Адахан аке, биз Каракулжанын Сары Булак айыл өкмөтүнөн Высокогорныйга өткөрө аласызбы? Балыков дейт, жок. Сары Булакты өткөрүш мүмкүн эмес. Мен дагы ошо бая Бабурин айткандай, слишком честный болбойчу, өтөт айланайын, өтөт. Мени шайлагын 11-inde өтөт деп койсом болобу эле? Мен анта албайм. Биз укканбыз. Айлыгыбыз 25 000 болгон. Пенсиябыз 11 000 болгонун укканбыз. Биз анта албайбыз. Лавиз дегенден коркобуз. Боюнча 1950 метрден жогору болуш керек деңиз деңгээлинен. Союздун мезгилинде 1600 метр эле. Мына ошол биздеги Өзгөндө, Каракулжада, Ош областы, бүтүн Кыргызстанда бийик тоолуу аймактарга өткөрүү, ошолордун метрин түшүрүү боюнча дагы мыйзамдын автору ошол Ишенбай Кадырбеков, биздин колубуздан чыккан мыйзамдар ошолор. Бирок Сары Булак ага туура келбейт. 1500-1600 метр болсо керек, бирок 2000ге жетпейт. Адахан Кемсанбаевич, мыйзам баарына бирдей, эмнеге сизди тоспос керек, башкасын тосуш керек? Сиз каркыраны саткан болсоңуз, сизге кандай мыйзам керек дейт. Жүргөндө бир жолбарстын кылы бар. Гаибы. Гаи тоскондой тутасыңарбы? Эми ал гаи дагы эптеп бүткөн да. Ошо бечаралар мыйзамды билет дейсиңерби? Гаиге кандай болуп кирет билесиңерби?
Терезени түшүрүп туруп эле 200 сом урушуң керек беле? Чай içip koydu. Куп чай ичиребиз да биз олорго кийин. Урматтуу Адахан Кемсанбаев дейт, сиздин ошол президенттик ат салышта не дейт? Жеңишке келишиңиz, жеңиш менен келишиңизди каалайбыз. Алла Таалам сизге оомат берсин. Кашка терек айылы Күндөр Абдурахматов дейт. Абдурахмановпы? Рахмат. Адахан мырза, шайлоо таза өтүшүнө ишенсек болобу, сизге ак жол. Намаз дейт. Атыңыз намазбы же намаз убактысы болуп калды дегениңизби? Шайлоо таза өтүшү, өтпөшү бизден көз каранды, сизден көз каранды. Эгерде сиз таза барып, жүрөгүңүз менен барып, каалаган кишиңизди тандап алсаңыз, бул таза шайлоо болот. Эгер жок, жолдон баратып, бир жака бурулуп, кирип чыгып, анан кийин барсаңыз, анда бүттү, тамам. Ал сизден көз каранды. Ушул жерден айттыңыздар эле го, биздин документтерди топтоп атат. Топтоп атса үйүңүзгө келип алып кетип бартабы? Өзүңүз чыгып берип атасыз да колуңуз менен. Болду деп атпайбызбы? Сиз таза шайлоо болбосун билесиз, ошон үчүн элдей бийликке келип, эл үчүн иштебейсизби? Убакыт өтүп жатат дейт. Рахмат. Элдей бийликке келип дегенде кандай бийликке келип? Азыркылардай дейсизби? Болбойт андай. Эми көрдүңүздөр, ушул жаман адат болуп калды. 2000 киши топтоп барып алып койсоң болот экен деген жаман адат болуп пайдайт. Ошон үчүн же ырым кылабызбы, же башка кылабызбы? Өкмөттүн үйүн, кыргыздын ак үйүн башкадан куруп, башка жерге тургузушубуз керек. Болбой калды ал жак. Такыр болбой калды. Жаңылаш керек болуп калды. Мүмкүн борборду кошо жаңылаш. Асыл Казакстандын астанасында кылыш үчүн Казакстандай бай болуш керек да. Пенсиябызды бере албайбыз деп кулак кагып атат азыр. Январда пенсия албайсыңар деп атат. Кудай кааласа, бардык өзүнүн убагы менен болот. Эң туура айттыңыз ага. Бакиевдин маалынан берки жаткан не дейт? Бакиевдин ким окуп бере алат? Кел. Бакиевдин малынан берки келаткан президенттердин ишин көрүп, билип, түшүнүп, кеч болсо да түшүнүп атабыз. Себеп дегенде алардын баары карыз тиремчилик менен мамлекетти башкарып келүүдө. Рахмат. Биздин ата-бабаларыбыз айтып кеткен. Кайрылса, биз ага берекенин эшигин жабабыз деген. Туура бабалар. Кыргызстан 30 жылдан бери кайырчынын күнүн көрүп келатат. Эмне үчүн? Себеп татыктуу инсанды көтөрө албагандыктан. Татыктуу инсандарыбыз, кыздарыбыз барбы биздин? Керемет, мыкты жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Бирок алардын чөнтөгү жука. Чөнтөгү жука болгондон кийин биз көтөрбөйбүз. Мына айылга эле барып көрсүңүздөрчү, өзүңүздөр эле. Мен ашык кетпейин, эгер ашык кетсем айтыңыздар. Жөн эле орозо мезгилинде, ооз ачырды болуп аткан иптарлык мезгилде дагы тандап барып калдык ооз ачарга. Бир бейбечара ооз ачырып аткан болсо, мурдубуздун учу менен чүйүрүп, бир керемет киши ооз ачырып аткан болсо, эртерээк барып туруп, пейил кеткен. Туура айтасыз, ошо кол кабыш кыла коюп, суусун ташый коюп, мына ошол нерсе эл кандай болсо, коом кандай болсо, жетекчи ошондой болот экен. Демек, жетекчинин мыкты болуш үчүн, жетекчилер ыймандуу болуш үчүн, коом ыймандуу болуш керек экен. Биз Кудай кааласа ошого барсак, ошондой жетекчилерге Кудай кааласа
болобуз деген үмүт менен баратабыз. Соңку 3 суроону окуйм. Андан кийин бата, Туура болобу? Анча-мынча укпай калган же жооп берилбей калган суроолор болгон болсо, күн деле карасаңыздар, түз эфирден мен эртең Араванда болом. Кудай кааласа, Аллах насип кылса, андан кийин Кара сууда болобуз, андан Араванда болобуз, андан кийин Ошто жолугушуу болот, дагы бир жолугушуу. Карай берсеңиздер, биз мектептин директорлоруна же мугалимдерге карабайбыз. Ушунча киши барса болсо барам, болбосо барбайм деп. Биздин сөздү күн түн уга берсеңиздер болот. Саламатсызбы агай, Садыр Жапаров Инстаграмда өзүнүн баракчасынан Ишенбай Кадырбековду $300,000 пара сураган дегени чынбы дейт. Мен ошол киши ушундай сурап атканында жанында болбоп турмун. Эгер жанында болсом айтмакмын, алба деп. Болгондо дагы 2007-жыл дейби, 2005-жыл дейби айланайын. Мен андай сөздөргө түк көңүл да бурбайм, ишенбейм дагы. Мына ушундай. Келечекти. Тек гана мына азыркы турган турпатыбыз кандай болду, эртең кандай болобуз, мына ушул кимде бар? Ооба, туура айттыңыз. Бул жигит айтып атат, эгерде дейт, бая коюлуп аткан дооматтардан бери ошо каркыран дейт, анда сизди ошол чара колдонуш керек эле да, камаш керек эле дейт. Кече бирөө кайсыл жерден Садыр Жапаровго кайрылыптыр го. Кайсы жерден экенин билбей калдым, мага балдар айтышты. Ошону качан жок кыласыз деп кайрылыптыр. Ошто кайсы жерде? Жалал Абадта. Мен көрбей калдым, андай кайрылуулар көп болгон бизде. Аскар Мадумаровду камасаңыз, эл тынчыйт деп кайрылышкан, Аксакалдар эсиңиздердеби? Алар кайда, биз кайда? Ошондуктан бирөөнүн камалышын эмес, өзүңдүн багыңдын ачылышына тиле. Бул бир. Экинчиден, ошол Мадумаровго коюлуп аткан жалалардын бүтүндөй баарына Кыргызстандагы азаматтарыбыз жооп бере албаса, Москвадагы азаматтар жооп берип койгон экен, ошолорго рахмат. Биздин Кыргызстанда 70 дейбизби, 90 дейбизби, депутаттардын баары ошонун калп экенин билет, бирок эч ким айтпайт. Калп да, Башар бир нерсе болуп кетсе деген да. Биз ошондой коркуп жашайбыз. Мына мисалы, мына нерсени көрсөтүп атабыз да. Мына кагаз деп атам да сиздерге. Мына кагаз. Келип эле аркадан бир койгон болсо, кечирип коесуң, кагаздай көрүнүп кетти, бул жыгач, тактай деп атабыз биз. Биз ушундай эл болуп калдык, кечирип койгула. Мен өзүмдүн укугумду өзүм колдоно албайм дагынан калдайган Кыргызстандын жерин кааласам аяка бере берип, кааласам бияка. Ушул өзгөн районунда менин эмгегим сиңген. Биз иштегенбиз. Жаштар бригадасын түзүп алып, бригадир болуп иштегенбиз. Канча короо сарайларды курганбыз. Марттан баштап мына ушул Жазы дарыясын, Кара дарыяны бекемдегенге кирет элек. Суу кирсе сел албасын деп. Бирок менин үлүшүмдү бербей койду. Сиз 94-жылы өзгөн районунда жашабайт элеңиз деп үлүш берген жок мага. Мен туура дедим, мыйзам боюнча мен ала албайм. Кандай дейсиздер? Анан мен ушул өзүм туулуп өскөн жеримден 4 сотик жер ала албайм дагы, калдайып жаткан жайлоону берип берсе, молодец Мадумаров. Кыйын экен, Азамат экен айланайын. 86-жылы Абсамат Масалич биринчи секретарь болуп келип калды, Кыргызстанга жетекчи болуп. Ошондо райондун, областтын жетекчилеринин баары алмашып атат дейт. Жаңы кишилер келип атат дейт. Анан эки чабан
жан баштап жатса радиодон анда Альпинист деген радиолордон ушундай жаңылыктар кетет эле. Ошол жерден айтып калыптыр. Десе эки чабан отуруп алып айтып атат дейт. Молодец Мадумаров, Америкага чейин жетиптир депчи. Молодец Масалиев дейт. Америкага чейин жетиптир дейт. Американын президентин дагы бүгүн кызматтан алыптыр дейт. Биз качан өзүбүздүн укугубузду өзүбүздүн баягы мамлекетибизде болуп аткан иштерге өз алдыбызча акыл жүгүртүп, мына жерде жазган, мына жерде окуган, мына жерде көрсөткөнгө эмес, деди дептир, деди деп айтыптыр, деп атыптыр эмес, мен кандай деп ойлойм деп өзүбүз чечим чыгармайынча биз эч качан эркин боло албайбыз туугандар. Ойлонолу, ар бир сөздүн аркасында кандайдыр бир мандем бар деп ойлонолу. Каргалар келип баштаса кар жаайт деп билгиледи. Эгерде чымчыктар эрте менен багымдатта сайрап баштаса жаз келиптир деп билгиледи. Эгерде Мадумаровду каралап жатып калган болсо жакында шайлоо өтөт экен деп билгиле. Ушул эле, ушунан билип койсоңор болот. Ушул жала жапкандарга дагы Аллах иман берсин, инсап берсин. Ошондуктан жанагы Кадырбеков боюнча айтканыңыздарды мен ушундай деп жооп берем. Көрбөгөндөн кийин биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жалган менен калптын айралыгы канчалык дегенде момунтуп койгон. Бул не десе, момундай кылып көрсөткөн. Көз менен кулактын ортосу 4 эле экен. Көзүң менен көргөнүң чындык, бул жак менен укканың жалган деген экен. Мына азыр жанакы Facebook дейсиздер, эмне дейсиздер? Жолборстун жалган. Алар жок адамдар. Фейк. Кыргызстандын гезити эмес, Германиянын Deutsche Welle деген агентствосы бар. Ошолор жазып атат. Азыркы бийлик дейт, ар бир курорт салып аткандарга телефондорду киргизип 200ге чейин аккаунт ачып берген дейт. Окудуңуздар. Окусаңыздар, айтыңыздар ушуну. Окубаган кишилерге жеткириңиздер. Кыргызстанды бүгүн ошол фейктер башкарып атат деп атат. Бул жалган маалымат дегендей. Мына ошол жерден бизден ким депутат болуп чыкты эле? Ошол кызыбыздын атына дагы аябагандай каттуу каралоолор кетип бартат. Мадумаров айтып атат. Орозаев Нарматова керек болсо Мадумаровго кеңеш айтып кое ала турган деңгээлге жеткен кыз. Ал бирөөнүн акылына муктаж эмес кыз. Мына караңыздар. Не деген гана сөздөрдү ыркыратып ошо кызыбызга айтырып атат. Бирок экинчи жагынан чексиз ыраазы болушубуз керек. Азамат жигиттер чыгып атат, азамат аялдар да чыгып атат. Ошол кызыбызды коргоп берки ыркырагандардан. Ал кызга да рахмат. Айтып атат. Мен Кудайдан башка эч кимден коркпойм. Мен айтам, айтканымды токтотпойм деп. Мына кайдыгер эмес азаматтар. Кээ бир жерде жолугушуп өткөрүп атсаң, эмне үчүн ушуну айтып койбойсуң десе, акырын. Жакшы кал деп коштошуп койсоң, билеги айланайын, темирдей болуп чымыр турат. Бирок жүрөк жок. Жүрөк жок, титрейт, калтырайт. Ошону Александр Васильевич Суворов, адамзаттын тарыхындагы мыкты полководецтердин бири, генерал Лисмус, ошол айткан экен. Слабый телом, сильный духом, солдат во 100 крат сильнее, чем безвольного богатыря деп. Бул деген сөз, эгер духу күчтүү болсо, духу күчтүү, бирок денеси алсыз болгон жоокер, биздин тил менен айтканда, дүңкүйгөн бир көпөскө караганда 1000 эсе күчтүү деп айткан экен. Караңыздар. Мына жерде отурабыз. Баарыбыз жигит биз деп туруп алабыз дагы бир сөз айтканда, биз коомду айтып атабыз. Туурабы абалар? Мына ошондой кыздарыбыз бар, ошондой жигиттерибиз бар.
ошондой жигиттерди, кыздарды коргоп ала турган азаматтарыбыз бар. Биздин үмүтүбүз өчпөйт. Мадумаровка гана асылып аткан жери жок. Бүгүн чындыкты айткан, чыркыраган бардыгына асылып атат. Бүгүн ак менен каранын, адал менен арамдын айбашы болуп атат. Ушундай чоң күрөш жүрүп атат. Кимиси жеңет деп кайдыгер болуп карап турган менин элим отурат. Кимиси жеңет эмес, көмөк бериңиздер, жардам бериңиздер. Актык, тазалык, мыйзамдуулук жеңишине ар бириңиздер көмөкчү болуңуздар. Жараткандан ушуну тилейли. Ар бирибизге жакшылык иштерге, сооп иштерге себепчи болгонду насип эткен болсун. Келгениңиздерге рахмат. Аман бир нерсени эстеп атам. Абдылда Иманкуловду эстеп кетип атам. Ал дагы ошондой болуп үшүп калганбы кичине кезинен билбейм. Сахнага чыкканда ушундай кылып эле бутту бутка уруп туруп калат момундай кылып. Көрүп калган ушундайга. Мына балдар дагы бутту бутка уруп баштады, демек жыйынды токтотушубуз керек. Рахмат. Дайым күлкүнүн үстүндө жакшылыктарда, жеңиштерде жолугуп көргөн күндөрдү насип эткен болсун. Бата бериңиздер. Ким берет? Сүйлөй тургандар, Саламатсызбы туугандар. Мен сүйлөйүн дегендер оюм жок эле. Адакам Кирсомаевич сүйлөгөнгө мажбур кылды. Азыр мына бул жерде турган адамдарды көрүп, мен Адакам Кирсомаевичке дем бергим келди. Биз өткөнкү ушундай адам болгон. Булардын бардыгынын жүрөгү таза. Ушу келгендердин бардыгынын жүрөгү таза. Адакам Кирсомаевич. Кечеги Садыр Нургожоевичти тоскон жанакы стадиондо жолугушууларды Жалал Абадта, Ошто, тиякта көргөн жолугушууларды көрдүк. Биримдик мекеним Кыргызстан, ушулар кандай жолугушуу өтсө, дал ошондой эле жолугушуу өттү. А мына бул жерде ошол Адакам Кирсомаевичти колдоп келгенде өткөндө кандай келген болсо, дагы ошондой келип атат. Бирок адамдардын санына эч кандай немеси жок экен. Бу жерде бардыгы жүрөгү менен келгендер, ушул жерде канчалык келсе, үйүнө барып ошол жолу түшүндүрүп атат. Сиз айтып атасыз го. Андай келип колдоонун кереги жок, колдоо жүрөгүңөрдө болсун деп. Ушулар бардыгы жүрөгүнөн келген үчүн кечеги шайлоодо жалгыз башка биз азыр дагы бир нерсени айтып коеюн дедим. Адакам Кирсомаевич, сиз айтып атасыз, мен телефон кармабайм, телевизор көрбөйм деп. Эгерде кармабаган болсоңуз, анда ошондо дагы бир айтылган элебиз. Сентябрда шайлоодон четтетип койгондо биз Жалал Абадта жолугушуп кайрылуу жасаганбыз. Президентибизге, Жээнбековго. Ошондо да бир көрдүк эле, суранганбыз. Эгерде интернет көргөндөр болсо, карап көргөн болсоңор, бир арстанды чөөлөр келип талап аткан. Биз ошо чөөгө арстан каршылык көргөзүп атты. Биз ошону мисал келтирип айттык. Сооронбай Шарипович, сиз арстансыз, сизди караңызчы, мынандай чөөлөр талап атышат. Жаныңыздагы жокерлеріңіз, байлар, олигархтар, бардығы чалып атат. Сиз ушуга жооп бериңиз. Бизди мынау БШКнын чыгарган чечимин жокко чыгарып бериңиздер. Эртең катышты эле. Бирок ал киши ага анча көңүл бурбады. Биз 5 киши бардык, Бишкекке бардык. Мынау бала апам менимче ошондо модератор болуп жүрдүк ошойдо мына бала. 5 киши чыгып 7-синде шайлоого катышсак, туугандар. Шайлоо бүтпөй, сот бүтпөй калды. Сот 9-дан жылдырылды. 9-ында 7-синде канча адам келген болсо, андан көп кайра адам келди. Батпай калды көчөгө. Башка партиялар келди. Бийлик артык кылам деп кайра тыртык кылып алды да. Акырында саат эртең саат 8-де келдик биз. 9-га чейин бүткөн жок сот. Бизди ушул жерден барган эле балдар тосуп, меймандап, кубаттап, коштоп турушту. Эртеси 9-да аябай көп. Үстүбүздө эле сот утурат. Биринчи дәрежеде турду. Сиз акыйкаттыкты, чындыкты, калыстыкты териштирип бериңиз. Биз сизден күтөбүз. Сиз Улушуптай сот болуңуз. Ушу Садыр Нургожоевичти, Камчыбек Ташиевти, Талант Мамытовду кандай актап берген болсоңуз, ошондой жоопкерчиликти мойнуңузга алып,
Эгерде бүгүн бүтүн Кыргызстан партиясында жакшы чечим чыгара турган болсоңуз, акыйкат чечим чыгара турган болсоңуз, анда сиз Кыргызстанда экинчи жолку таза сот болуп каласыз. Эгембердиевага кайра кайталап аттык. Бул өзү чечтиби, кыскасы кандай болду? Саат 9-да акыйкат чечим чыгарылды. Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого катышты. Берки бийлик партиясын колдогон адамдар канчалык көп болуп атты? Биздикилер аз болуп атты. Бирок мен ойлоп атам да, аз болсак дагы Адахан Кенсанбаевичке ушунчалык дух берди. Шайлоодо ушул жерде аз болгону менен үйүндө барып көбөйттү, бардык эл колдоп, коштоп чыгарды да. Анан жанагы азыраак айткан сөздү макалды, кыргыздын макалын. Таластык депутат өзү мага ошо зорго сүйлөйт экен, жана Зарылбек Ырсалиев деген. Ошол айтты эле. Жана басма элдин жакшысын ээси билбей ат билет, азаматтын жакшысын эли билбей жат билет. Ушул сөзгө баятан бери дагы карап Рахман Разаковду көрүп, кара сулук жигит, өзгөндүк жигитти колдоп атат. Чыканактай болгон кыз Москвада канча фейктерге жана троллдордон сүйлөп аткан жигиттерге каршылык көргөзүп, чындыкты чыркырап сүйлөп атат. Не деген ачуу сөздөрдү айтпай атат, не деген уят сөздөрдү жаппай атат. Ошонун бардыгына жооп берип атат. Ошону көрүп туруп кыргыз өзүбүздүн жигиттерди, өзгөндүк жигиттер бар, көрүп атабыз. Ошолор колдогону колдоп атат, кайма ичкен кайма ичет, жана бакайдын жиндиге да жооп берип атышат. Там берип атабыз. Бирок азыр өзү да айтып кетти. Биздин өзүбүздөн андай жооп берген жигиттер бар, жок эмес, колдоп атат. Бирок биз аларга окшоп фейктерге окшоп чыккан жокпуз да. Каршылык көрсөткөн жокпуз да. Туугандарга эч качан. Биз бардыгыбыз туруктуулук менен гана, сабырдуулук менен гана Адахан Кенсанбаевичтин президенттик шайлоодо дагы Кудай кааласа ошол шайлоону көргөзөбүз. Эми кечээ дагы бир ушундай нерсе чыгып калды. Адахан Кенсанбаевич көрбөйт экенсиз. Бир жолборсту эгер көргөн болсоңор, интернетте, ютубтан көргүлө, чөөлөр келип талкалап чыгарып атат да. Көп чөө, жүздөйчө. Жалгыз өзү. Аябай мен ичим боорум ооруп отурду, өткөндө ушундай көрдүм. Бир маал эле 5-6 жолборсту келе калып, жүздөй чөөнү талкалап кууп жиберди да. Анан ойлодум, биздин Адахан Кенсанбаевич дагы жанагы жолборстой болуп калды. Жалгызды талап атса туруш бербейт. 5 эле жолборс келип баарын кууп чөөлөрдү кетирди. Ошончо стадиондо отурган шайлоочулардан көрө биздин мына кичинекей 5 жолборсубуз эртең шайлоо силерден сурагандарым өзгөндүк туугандар. Ошо өткөндө бир 5 аксакал бекен Бишкекке барышып билдирүү жасашты окшойт жана Нарматожо, Норозайым Нарматожо жөнүндө. Жакшы калууларды айтты. Куршаттык туугандарга кайрылды. Мен куршаттык туугандарым тагаларым болот, аларга да кайрылып айттым да. Силерде кандай акыры? Намыс деген барбы? Силердин адамдарыңар фейк болуп кетти. Чыгып атат интернетте, ютубта чыгып алып жамандашып, же жакында бир кайнардык жигит. Мен да ошо куршаттык болом, кайнардан болом, бостон болом дей турбуз. Тууган экен өзүнө. Ошондой фейктер душманды алыстан издебе, өзүңдүн тууганыңда, өзүңдүн жериңде чыгат деген. Жана макал да ошондой болуп атат. Мен ойлойм, Кудай кааласа Адахан Кенсанбаев президенттик шайлоодо дагы утасыз. Сиздин колдоочуларыңыз баары тынч эле сабырдуулук менен үйлөрүндө күтүп жатат. Бул жерге ар бир келгендер өкүлдөрү гана. Кыскасы сиз утасыз. Президенттик шайлоодо жеңебиз. Мен сиздин жекеле президент болушуңузга кызыккан жерим жок. Өзү айткандай, Кыргызстандын эли үчүн, Кыргызстандын жери үчүн биз Адахан Садыр Жапаровичти дагы эмне үчүн колдодук? Аны азап чегип, акыйкатсыз бийликтин айынан түрмөдө отуруп азап чеккен үчүн
Elдің көпчүлүгү ошол жагынан эле колдоп жатат. Биздер ошондой колдогонбуз. Ал жигитти. Болбогон жерден азап чекти. Болбогон жер. Кечеден бери ал жигитке кичине өзгөрүп калдым да. Эмне үчүн дегенде бийликти сүйлөгөндө бирди сүйлөйт. Biz lisenциясын бербейбиz дейт. Ага ишенейин десем, анын ишендүү кишиси, белгилүү юрист Шыкмаматов деген биздин депутатыбыз, аны координаторунун область боюнча. Ал тууралуу айтат, жок, берилип кеткен, Кытайлыкка берилген, ал кытайлык жигит уже Үрүмчүгө келип темир заводун куруп атат дейт. Сырыёну ушу бизден жетим тодун алат экен. Эми кимисин ишенесиң? Ишенбейин десең, Шыкмаматов бир жөнөкөй киши эмес. Анан Сатыр Жапаровдун жанагы айта берет, кайта беретин укканда ишенбей калат экенсиң. Бир сөзүн айтат деп башкача чыгат. Силерден суранарыбыз. Экинчиден бирок ал киши өзгөндө кеше бир сөздү позицияда жүрөт. А биз 10 жылда оппозицияга чыгып жок болуп кете жаздык дебедиби? Адахан Кимсанбаевичке ошо 30 жыл оппозицияда жүрүп, ошончо жакшы жаман сөздөрдү угуп, кайтпастан аркасын кайтпастан кайра шайлоосуна депутаттыкка барабы, президенттикке барабы кое эле келейди. Бийлик буттаса эле келейди. Чындык акырына жетет. Чындык. Ал илет бирок сынбайт. Чындык деген бул өтө көп жылдарды, көп убакыттарды талап кылат экен. Убакыт келди, жетет. Шайлайбыз. Assalamu alaikum hurmatly 1995 жылда мамлекетибизде 2 палаталуу парламент болгон. Ошондо мыйзам чыгаруу палатасына Адахан Кимсанбаев өзүнүн талапкерлигин коюп, өзгөндө бу чөлкөмдө аттуу баштуу инсандарыбыздын алдына жеңип чыккан. Мен ойлаймын, урматтуу туугандар, бүгүн аябай жакшы сөздөр айтылды. Жакшы каалоо тилектери болду. Жараткан Аллах Таала ошо тилектерди, ошо жакшы максаттардын бардыгын Адахан Кимсанбаевге насип этсин. Адахан Кимсанбаевдин ыйманы бакубат болсун. Өмүрү узун болсун. Мына чоң таймашта Sayın kurulum değinege Allah nasip etsin. Amin. Жақсылықтарда жолын шалып. Prezident! Eldik prezident! Eldik prezident! Жақсы қалыңыздар, жақсы қалыңыздар. Eldik prezident! Жақсы қалыңыздар. Жақсы Çatkaldan sen. Buyur. Жақсы ема. Амансың, жақсы. Жолun açtı kaldı. Arkadaşlar biz Özben rayonunun Жазы үйендерден жолаушыбызды жыйынтыкладык. Майлағы жолы, жақсы жет олар. Кейінгі жолканга чейин саламатта туруңуз.